Талас жергесиндеги улуттук көчмөндөр оюндары кызуу өткөрүлүп жатат. Көчмөндөр оюндарынын алкагында тазалыкка да өзгөчө көңүл буруу зарылчылыгы келип чыгууда. Анткени эл уюшулган жерлерде айрым кайдыгер караган жарандардын кесепетинен таштандылар көбөйүп кетүүдө. Бирок ыктыярчылар тарабынан таштандылар өз учурунда жыйналып жатканы маалым болду. Кененирээк кийинки материалда. Ат оюндары өтүүчү Алканов атындагы ат майданда дээрлик 3000ге жакын көрүүчүлөр топтолууда. Кызуу оюндар өтүп жаткандыктан көргөнү келгендердин саны арбын. Бирок айрым кайдыгер караган адамдардын аракетинен таштандылар отурган жеринде калып калууда. Аларды өз учурунда тазалоо үчүн атайын ыктыярчылар тобу биригип, оюндар бүткөн соң таштандыларды тазалоо иштери жүрүүдө. Кечээден бери биз аябай эле көп мусорларды чыгардык. Бул жакка келген адамдардын саны аябай көп болгондуктан бизге аябай көп мусоркалар чыгып атат. Биз көбүнчө ушул отурган жерлерден таап атабыз. Мисалы семечкалардын чагылганын, баклажкаларды, ар нерселерди жешип, көбүнчөсү ошолор болуп атат. Анан бардыгына суранар элем, ошо өздөрү ичип жеген нерселерди уруналарга таштап коюшарын. Атайын ошондой уруналар коюлган бул жакка. Ошолорго салып, тазалыкты сактагабыз. Белгилей кетсек, Талас облустук жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгы тарабынан 30 ыктыярчы ат майданды кароо үчүн дайындалган. Алар мына мынтип оюн бүтөөрү менен таштандыларды тазалоо иштери менен алектенишүүдө. Отургучтардан тышкарыда жалпы ат майдандын айлана тегерегинде таштандыларга толуп калууда. Эл деген эл экен, арасында ар кандайлар болуп атат. Кээ бирлер өздөрү келип жардам берип, өздөрү менен кошо таштандыларын алып кетип атат. Бул жакка атайын ошол ат майданга мусор таштоочу атайын урналар орнотулган. Ошол урналар орнотулганга карабастан баягы элдер деген отурган жерине эле семечке чагып, пирожки жеп, суусундук ичип, ошонун баклажкаларын таштап кетип атат. Бирок биздин ыктыярчыларыбыз ошолордун баарын кеткенден кийин терип жардам берип атат. Абдылас Бердалиев ата улуттук көчмөндөр оюндарынын алкагында өтүүчү көкбөрү оюнун көрүүгө 2 күндөн бери ат майданга келүүдө. Абдылас атанын айтымында республикалык иш-чараны өткөрүү чоң жоопкерчилик. Жергиликтүү жарандарда кайдыгер болбой, айрыкча тазалыкты сактоодо үлгү болуп, маданияттуулукту көрсөтүүбүз керек дейт. Карапайым эл өзүбүз дагы жардам беришибиз керек. Жардамды эмнеден беребиз? Ушу тазалыкты, тартипти, четтен келген элдерди жакшы күтүп алышыбыз керек биз. Колуна бир пакет ала келип туруп, жесин, ичсин, бирок ошо пакетке кайра сала кетип барып туруп, үйүнөбү же болбосо даладагы тыштаган ящиктерге барып туруп таштап койсо деп элден өтө көп суранам да. Бул түбөлүккө кала турган нерсени булгашышыбыз керек. Бул көпчүлүктүкү, бул жаңгыс үйдүк эмес бул. Ошонун үчүн мен элден суранып кетем, тазалыкты, тартипти жакшы сактап берип, Талас элин Кыргызстанга белгилүү элдерден кылалы, жакшы элдерден кылалы деп мен суранам. Улуттук көчмөндөр оюндары өтүп жаткан аймактарда таштандылардан тазаланып, айрыкча тазалыкка маани берсек, албетте өзүбүз үчүн жана келген коноктор үчүн дагы жагымдуу маанай түзүлөт дешет демилгечилер. Сүйүнай Тагаева, Кенжебек Максаттуу уулу, Пирамида.